Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhim. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat, kılgan ibadatlar, dualar, namazlar özü Kudayım kabul kılsın. Fiqh sabaqtары boyunca Darat kitabında жүрөбүz. Darat kitabı özü bir nechege bölünөt. Ошонун ичинде буга чейин Darat, Гусул туурасында өткөнбүз. Бүгүн дагы ошондой кичинекей бир тема адамдан же айбанаттардан калган кешик туурасында, калдык туурасында. Эгерде суу аз болуп, анан ошол аз сууду адамдар ичип койсо, ал ичкенден кийинки оозу тийип, ичкенден кийинки калган суу таза болобу, таза эмеспи? Айбанаттар ичкен суу кандай болот? Бирөөлөр бир арам нерсени жеп, Кудай сактасын, же арак ичип коюп анан кийин ошол арак оозу менен сууду ичип койсо, ошондон кийинки калган суу кандай болот шариятта? Дарат алса жарайбы, жарабайбы? Ушуга окшогон маселелерди айта турган тема бүгүн. Muhtasarul Vikaya kitabынан биздин Ханафи мазхабындагы белгилүү негизги кичинекей фиqh маселелерин башынан этегине чейин айткан, кыскача айткан китептерден. Мына ошол китепте ушундай дейт: "Ва су'рул адамiyyi wal farasi wa kulli ma'kulin tahirun. Wa siba'il bahaimi najisun. Wal hirrati والدجاجة المخلات وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه والحمار والبغل مشكوك يتوضأ به ويتيمم إن عدم غيره والعرق كالسؤر." Ушул сөздөрдүн маанисине токтолуп, маселелердин караганга аракет кылабыз. Бул жерде ошол адамдан калган, жайбанаттардан калган калдыкты сууду ичип койсо, негизги маселе бу жерден оозу тийип ичсе болот дейт. Мейли ал азыраак кичинекей же чоңураак бир челек суу болсун, анда көп болсун, бир бачок суу болсо деле, ошого оозу тийип ичип койсо адам баласы, ошондогу калган кешик суудун калдыгы өз 4 түрлүү болот экен. Биринчиси тахир дейт, таза, мутаххир, өзү таза суу болуп эсептелет экен. Бирөөлөрдөн калган, ичкенден кийинки калган калдык суу кешиги таза болот дагы, ага башка бирөө келип дарат алса дагы боло берет экен. Макру да эмес, арам да эмес, суу таза болот экен. Бул биринчи түрү кешиктин. Азыр ал кимдерден калган суу экенин айтабыз. Экинчиси нажасат болот экен. Ыплас сууга айланып калат экен. Кир суу болуп калат. Шарият боюнча ага дарат алганга болбой калат. Мындай дагы кешиктер бар экен, суудун калдыгы. Анан үчүнчүсү болсо макру болот экен. Калган кешик суудун калдыгы, ал ичкенден кийин, оозу тийип ичкенден кийин суу таза эле, бирок аны менен дарат алса, гусул кылып жуунса макру болот экен. Эгер башка суу бар болсо, адам башка таза суу бар болсо, ошол жанагы калган калдык менен кешик менен дарат алган макру болуп калат экен. Бул үчүнчү түрү. Төртүнчү түрү болсо машкук дейт, шектүү болуп калат экен. Баягы суудун таза экенинде да шек бар, таза эмес кир экенинде дагы шек болуп калат экен. Ушундай дагы баягы суунун калдыгы болот экен. 4 түрлүү. Биринчиси таза, экинчиси нажас, ыплас суу болуп калат, аны менен дарат алганга болбойт. Үчүнчүсү макру болот, анан төртүнчүсү шектүү суу болуп калат экен. Машкукун фи. Демек ушул калдыктын, кешиктин артып калган, ичкенден кийинки айбан болобу, адам болобу, оозу тийип сууга, оозу менен ичсе, ошондон кийинки калган суу 4 түрлүү болсо, биринчиси таза, экинчиси нажас, ыплас суу, кир болуп калат, үчүнчүсү анан макру болот да, төртүнчүсү болсо шектүү болуп калат экен. Таза экени да шек, таза эмес экени да шектүү суу болуп калат. Ар кимибиздин өзүнө жараша өкүмү бар.
Birinci türü ve su'rul ademiyyi vel farasi ve kulli me'kulin tahirun. Бұл жерде адам атпайдың içkenden giyinki қалған суы, қалдығы кешігі, егер суға озы тиіп ішсе, мейлі жанантып чөйчөкте олауы, чыныда олауы, челекте олауы шығылып, озы менен суды ішті, озы тиді. Мұнда адамдың içkenden giyinki қалған қалдығы кешігі су таза болып есептеледі екен. Айырмасы жоқ. Ал адам мұсылман адам болуы, иманы бар. Имансыз адам болуы, капыр адам, аял болуы, еркек болуы. Анан аял болса, аялдың етек кири келіп қалған аял болушы мүмкін. Еркек тілі аял діле кейде, еркек аял қошылғандан кейінки жуын елек кестегі авал болады. Жунуп авалы дейбіз. Ошондой жунуп авалында болуы, дараты бар бы, дараты жоқ бу, айырмасы жоқ. Жалпы эле ушу адам атпайдан оозу таза болсо, алардан калган суу таза болуп эсептелет экен. Оозу тийип ичкенден кийин ал сууга даратталса болот, ал сууга жуунса да болот, ал сууду ичсе да болот. Демек шарият өкүмү ушундай адам баласы ичкенден кийинки калган суу, эгер ошол адамдын оозу таза болсо, анда ал калган суу дагы таза болот. Bir gana uçurda, eğer ошол içip atkan adam, Kuday saktasın, arak içip algan bolsa. Şariatımızda arak, kir, tazamez, ıplas, najasat nerseye olup eseptelet. Kiyimge de, denege de tiysan tazalaş gerek bolot. Hani tazalamayınca, juup salmayınca, arak tiygen kiyim menen, arak tiygen dene menen namaz okkanga bolboydu. Demek bunu biz najasat deybiz şariattın tiline salıp, najasat degenimiz ıplas, tazamez. Kir nerse şariat boyunca anı menen namaz okkanga bolboydu eken. Eger ошол kokuz Kuday saktasın böröv arak içip alıp anan oğuzu ошол arak bolgonmoydon juubastan turup şu arak tiygenden kийиниле barıp janagı suudu enkeyip içe koyso, anda ошондон kalgan suu taza emes bolup esептелип калат экен. Al suu menen daarat alganga жарабайт. Al suu menen juunganга жарабайт. Эгер daarat alıp juunup koyso, al daaratı menen juungаны tazalık бербейт. Taza kılbayt adamdın denesin. Anı menen juunup alıp, daarat alıp namaz okkanga bolboyt eken. Bolgonu uşul uçurda. Eger ошол оозу arak bolup kalıp, arak deyip kalıp, araktan başka dile, kan da ошондой. Beyşep adamdın seydigeyi misalı. Şontup oğuzuna tiyip kalıp, anan ошол менен суу içip algan bolso, şu okşoğun şariatta kir bolup, ıplas bolup, najasat bolup eseptelgen nerselerdi oğuzuna tiyip, anan şo men barıp oğuzu menen suu içip alsa, juubastan, tazalabastan turup, demek al suu kaldığı keşigi tazamez, daarat alganga jarabayt dedik. Eger ошол оозу arak tiyip kalgandan keyin al oozun çaykap koyso, meyli arak içip mas bolup kalgan kişi olsa dile Kuday saktasın hem bol işten. Bирок ошондой bolup kalsa da al oozun çaykap tazalap, anan barıp suudu içse, anda al suuga tasiri тийбейт экен. Eger oozun juup tazalap koygon bolsa arak tiygenden keyin. Je suu menen tazalabasa dagı, eger şu oozuna arak tiyip kalıp, anan alartınan oozunun suun, şilekeyin, tükürügün 3 iret jutsa, anda anın oozu dagı tazalanıp kalat eken. Suu menen juubasa dele, tükürügün, şilekeyin jutsa 3 iret. Anda oozu tazalanat eken, oşol adamdın içken suu, oozu tiyip içken suu, kalganı taza katar eseptelit eken. Anda anı paydalanıp, kiyim juusa dagı, özü juunup daarat alsa dagı jarayt, taza bolup kalat eken. Anan uşuğa koşumçalayla vel farasi dep aytты. Жылкын айтып атат. At bolsun, bee bolsun, kayсынысы bolsa деле, şu жылкы atpay dagı buga koşulup eti jelinçü adal maldın bar ele. Uy dele, koy dele, töve. Bulardın dagı oozu tiyip, eger de oozu taza bolgon bolsa, janagınday bir najasat
ыплас шариатта кир болуп эсептелген нерселер тийбестен ошо өзүнүн оозу тийип ичкенден кийинки калган суу бул эти желине турган адал малдын деле калган суу таза экен. Эгер ат ичип кеткенден кийин, уй ичип кеткенден кийин, кой ичип кеткенден кийин, төө ичип кеткенден кийинки челектеги калган сууга сиз даарат алсаңыз, дааратыңыз өтөт экен. Жуунсаңыз гусулуңуз дагы жарай берет. Демек адамдын дагы анан ушундай эти желине турган малдын дагы окулли макулин деп атат. Булардын калган калдыгы кешиги таза. Демек даарат алса да болот. Кийимиңизге тийсе ал суу булганбайт, жуунсаңыз болот, ичсеңиз да боло берет экен. Шариатта ал суудун өкүмү таза. Эми бул жылкы маселесине келгенде кээде ошондой сөз козголот. Биздин Ханафи мазхабында Абу Ханифа имам Азам рахматулла алейхтен ошондой риваят бар экендиги. Ханафи мазхабында бул жылкынын эти макруh экен, жесе болбойт экен, бирөөлөр арам экен деп айтышат. Ошондой сөз бар. Бирок фатва биздин Ханафи мазхабында жылкынын этин жесе болот, эч кандай арам эмес. Ар барса ошол макруh дегендер гана макруh дагы танзихи деши мүмкүн. Бирок ойлонбостон, шектенбестен жылкынын этин жесе болот. Буда шек жок. Болгону кээ бир элдерде ошол баягы сөзгө карап, мисалы түрктөрдө жылкынын этин көпчүлүгү жебейт. Жебей көнүп калган. Арабтарда да ошондой бир тобунда жебейт, жеп көнгөн эмес, жебей калышкан. Болбосо шариатта уруксат, жесе болот. Аны дагы ошол имам Азам рахматулла алейхтин аттын этин жесе болбойт, бул макруh деген сөз кайдан калды десе, ал жылкынын этинин арам болгондугу үчүн эмес. Жон гана жылкынын башка жаныбардан өзүнчө бир өзгөчө орду бар экен, урматы бар экен, жылкынын тазалыгы бар экен, жылкынын жанагындай согушчандар согушканда эң негизги учурунда мыкты согуш куралы болуп эсептелген, адамдын жанын сактап калган. Биздин өзүбүздүн эпостарыбызда белгилүү да, Курманбектин окуясы белгилүү бизге. Илгертен эле бизде кыргыздарда ат дегеле адамдын канаты болуп келген, аты жок канча деген мыктыларыбыз жүзү жер карап кыйналып калган учурлар болгон. Жылкы жаныбар өзү башкача. Бирок жылкынын ошол этинин макруh болгондугу учурунда, пайгамбарыбыздын учурунда согуштарда калбай кетейин деп желип, анан пайгамбарыбыз тыйган деген кеп бар. Ошого карап биз бул жылкынын этинин макруh деп калган сөзү анын этинин нажасаттыгы нажасат кир болгондугу үчүн эмес, эти адал болбой калгандыгы үчүн эмес, жылкынын жоголуп кетпеш үчүн согушта жоокерлер, баатырлар атсыз калып, утулуп калбаш үчүн ошол учурдан кийин жылкыга бир тыюу болгон дейт. Болбосо бул жерде айтып атат: «Анна хурмата лахмил фараси ли каунихи алатал джихади ла ли najasatihi». Бул ушу жылкынын этинин ушундай макруh туурасында сөз болгондугу ал ошол жихадтын согушта негизги курал болгондугу үчүн, анын этинин арам болгондугу үчүн эмес дейт. Этинин таза болбой калгандыгы үчүн эмес. Ала юра анна лабанаху халалун бил ижма'. Буга далил катары көрбөйсүңөр дейт. Эгерде эти арам боло турган болсо, анда жылкынын сүтү дагы арам болуп калмак. Биз билебиз, жылкынын сүтү бээнин сүтү. Бээнин сүтү адал го деп атат. Талашы жок эле. Закарахул айнию фи шархи тухфатил мулук. Демек, бул жылкыга кошуп адам баласынан дагы ушу эти адал болгон бардык эле айбанаттардан, мал жандын, эти желе тургандардын бардыгынан калган кешик суу таза экен. Аны пайдаланса болот экен, ичсе болот экен.
кийим жууса болот экен, өзүңүз жуунсаңыз болот, дарат алсаңыз болот, таза болуп эсептелет, колдонсо болот экен кыскасы. Бу дагы шарият өкүмү. Кээде бирөөлөр болсо бирөөлөр ойлонуп калышы мүмкүн, муну билбесе, отурса эле бу жерден дарат алайын деп отурса, жылкы келди дагы бир ат келип, челектеги сууңузду дарат алайын деп сууңузду ичип кетип калды. Анын астында калды, сизге жете турган суу калды. Ойлонушуңуз мүмкүн. Таза болду, эмне болду, эми дарат алсам жарайбы, жарабайбы деген ой келет. Бу жерде ошону айтып атат. Таза дарат алсаңыз болот экен, жуунсаңыз болот экен. Андан тышкары ушу эти желине турган дегенде бардыгы эле айбанаттар, куштар айырмасы жок, эти желине турган нерселердин бардыгы арасында жана биз адамды айттык таза, ыймандуу болсо деле, ыймансыз болсо деле, Кудайга шерик каткан бирөө болсо деле Кудай сактасын, мушриктин деле ошол ичип кеткен калган суу артында таза болуп эсептелет экен, эгер оозу таза болсо. Арак маселесин ичип алган адамды айттык. Андан тышкары муну тоок деле таза, адал болгону менен эти. Кээде тооктун да ошол бош кой бербестен туруп, үйдө багылып, кадимкидей жанагындай короодо болгондо дагы өзүнүн богун өзү чокубай тургандай кылып, таза кичинекей бир капастын ичине коюп алып баккандар да болот. Андай багылса, ал тоокто эч кандай шек жок. Болгону жана бош кой берилип, бош жүргөн, өз богун чокуй берген, башка дагы бир ыплас нерселерди тумшоо менен чокуй берген тооктор, бош жүргөн тооктордун ичип кеткен суу болсо, анын артында калып калган ошол оозу булганып калган тооктун кешиги таза болбой калышы мүмкүн. Ал оозу тазабы, таза эмеспи, ошого карайбыз дейт. Эгер жанантип таза багылган тоок болсо, анда мейли. Бирок бош жүргөн, жанантип нажасат, бир ыплас, кейир, бок чокуй берген, өзүнүн богун чокуй берген тооктордун бош жүргөндөгү, булардын оозу таза эмес болсо, ошол таза эмес тумшугу менен келип, анан ал сууду ичип койсо, адан кийинки калган суу булганып калат экен. Эгер тумшугу таза болсо, болду, эч нерсе эмес, аны пайдалансаңыз боло берет, ичсеңиз дагы, башка кылсаңыз да, жуунсаңыз да боло берет экен. Анан мурогу таза болгону менен, эти жейилгени менен кээде төөнүн деле, уйдун деле, койдун деле бир түрү болот. Жанагындай ыплас нерселерди жеп, чылада жатып, ошо кээ бирөөлөр азыр ошондой кылып ыплас нерселер менен да баккандар бар. Койду деле ошентип, тоокту деле ошентип, уйду деле, буканы деле ыплас нерселер менен шариятта таза болбогон, нажасат болуп эсептелген нерселер менен да баккандар болот экен. Ошону жей берсе, чылада жата берсе, баягы эти сасып, аны союп жесе, этинен бери жыттанып, билинип, даамы чыга тургандай деңгээлге жетип калат экен да. Ошону шариятта, шарияттын тили менен жаллала деп коет. Мейли ал уй болсун, же жылкы болсун, кой болсун, төө болсун, айырмасы жок, сасып, жыттанып калат. Ошолордун дагы нажасат жеп, ыплас нерсени жеп, семирип аткан мал, ошол оозу менен жана ыплас нерсени жеп барып анан сууду ичип койсо, анда уй болсо деле эти желинген, кой болсо деле, төө болсо деле, эмне болсо деле, андан кийинки калган кешиги суу калдыгы таза эмес болуп калат. Анда ага дарат алганга болбойт. Ал суу менен дарат алып калса, өтпөйт анда. Кайра дарат алыш керек. Демек, биз азыр мунуга айткан адамдан калган кешик суу таза дедик. Эти желинген малдан деле калган кешиги суу таза болот экен, бирок жана абалына карайбыз. Адам болгону менен айырмасы жок, ыймандуудун деле, ыймансыздын деле, аял болсун, эркек болсун, жаш болсун, кары болсун, адам атпайдын бардыгы эле ичкен суу калган кешиги таза болот экен, болгону оозу таза болсо. Жана эти желинген малдын деле ошондой экен, ичип койгондон кийинки калган суу таза, ага дарат алса болот экен. Болгону эгер оозу таза эмес болуп калса, анда дагы сууду өзгөртүшүбүз керек болот. Эми бул негизи өзү таза болук шариятта мындай маселе бар да, жанагы эти арам болгон малдардын, мисалы шариятыбызда арам болгон эмне болсо, жырткыч айбандар болсо деле, аюу болобу, карышкыр болобу мисалы. Алардын эти арам,
Анан оозунан чыккан суудагы шилекейи да түкүрүгү дагы арам болот да. Эти арам болгондон кийин тер менен шилекей эттен бөлүнүп чыгат экен. Арам эттен бөлүнүп чыккан тер дагы, арам эттен бөлүнүп чыккан шилекей дагы ошол эти сыяктуу эле таза эмес болуп эсептелет экен. Адам баласынын эти бизге адамдын этин жегенге болбойт, арам. Бирок бул адам баласынын этинин өзү арам болгондугу үчүн эмес дейт. Адам баласынын урматы үчүн шариатта адам баласына башка жан жаныбардан, айбанаттардан айырмалап, адам баласын жогору коюп, Кудайым акыл берип, иман берип, араларынан пайгамбар чыгарып, өзүнө ишендирип, ибадат кылдырды. Башка айбандардан айырмасы бар. Адамдын эти арам болгон ал этинин ошол таза эмес, нажасат болгондугу үчүн эмес, адамдын урматы үчүн дейт. Урматын жогору коюп, эти арам болот экен. Демек анда эти өзү турган эти арам болгондугу үчүн эмес, урмат үчүн арам болгондуктан бу адамдын денесинен этинен бөлүнүп чыккан шилекейи болсун, тери болсун таза болот дейт. Эт өзү таза болгон. Жанагы айбанаттардыкы дагы эти желинген. Жылкы, уй, кой, булардын бардыгы тоок, эти адал алардын жесек болот. Ошондуктан ал эттен бөлүнүп чыккан тер дагы, ал этинен бөлүнүп чыккан шилекейи дагы таза болуп эсептелет экен. Ошон үчүн жанагы сууду ичкенден кийинки таза деп атканыбыздын себеби ошондо болуп атат. Буга далил катары кээде ошол бир хадистерди ошол айтылган нерселерге окуп кетебиз. Варава Муслимун, имам Муслим өзүнүн сахих китебинде риваят кылат. Ан Аиша радhiyallahu анха, Азирет Айша энебизден хадис риваят кылып атат. Калат, Айша энебиз айтат экен: "Кунту ашрабу ва ана хаид." Мен кээде суу ичет элем, ичкен кезде ошол учурда мен баягы этек кирим келген абал болот эле дейт. Демек этек кири келген кезде аялдардын баягы тазалыгы жокко чыгып турат дагы, таза эмес абал болот. Этек кири келген кезде алар намазда окуй албайт, этек кири келген кезде орозодо тута албайт. Анан Айша энебиз айтып атат, мен ошондой этек кирим келген учур болчу, мен ичет элем. Ва унавируху набийя саллаллаху алейхи ва саллям, анан мен пайгамбарыбызга ичкен идишимди берет элем дейт. Фаядау фаху ала мавди'i фийя фаяшрабу. Анан пайгамбарыбыз мен ичкен идишти алып, менин оозум тийген жерине пайгамбарыбыз оозун тийгизип ичет эле дейт. Бул жерде пайгамбарыбыздын бизге кылган үлгүсү, биздин коомдо деле, деги эле бардык эле коомдо, жер бетинде мусулман болсун, мусулман болбосун, үй бүлөлүк маселе биринчи орунда турат ар бир коомдо. Бизде деле ушундай. Азыр ажырашуу маселеси көбөйүп кетти. Үй бүлөдөгү эркек аялдын бири-биринин урматсыйы, ар кимдин өзүнүн орду, шариятка ылайыктап болбой атат. Шариятка ылайыктап жүргөн эркегибиз дагы аз, шариятка ылайыктап жүргөн аялыбыз дагы аз. Анан үй бүлөбүздө көптөгөн мүшкүлдүктөр болуп атат. Бул жердеги кичинекей бир окуяны карасаңыз, Айша энебиз өзү менен айткызы келип атат. Жанагы тазалык этек кири келип турса деле, ичкен идишин, суу ичкен идишин пайгамбарыбызга берсе, пайгамбарыбыз алып, Айша энебиз ичкен жеринен атайын ошол жерин карап, Айша энебиздин оозу тийген жеринен пайгамбарыбыз оозун тийгизет экен. Бул үй бүлөдөгү ынтымактын, бири-бирине болгон урматсый, махаббат, бул нерсе ушундай болуш керек. Бизде элде андайдан уялып, анан кийин эркек киши болсун, аял киши болсун, бири-бирине мындай кылгандан тартынат. Бул кээде үй бүлөлүк тарбиядан болот, коомдун тарбиясынан болот, үрп адаттан, чоңойгон жерине жараша болуп калат да. Негизи шариятыбызда ошол нерсеге маани бериш керек. Бул үй бүлөдөгү кичинекей гана нерсе болгону менен, бирок адамдын көңүлүн жубатат. Көптөгөн чыр чатактан алыстатат. Бири-бирине болгон сүйүүсүн, махаббатын, урматсыйын күчөтөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын кылыгын караңыз. Сиз мусулмансыз, баарыбыз мусулманбыз. Пайгамбарыбыздын кылыгын ээрчийбиз, кылабыз. Пайгамбарыбызды өзүбүзгө үлгү тутабыз. Алла Таала дагы Куранда ошентип айтат, пайгамбар силерге үлгү дейт.
Андыктан бул кичинекей нерсе болгону менен сиз турмушуңузда кылсаңыз болот, жакшы. Бизге керектүүсү бул хадистеги пайгамбарыбыздын ошол жана Азирети Айшенебиздин этек кири келип турса деле ичкенден кийинки калган сууду пайгамбарыбыз алып ичип атпайбы? Демек аял кишинин ушу этек кири келип турса деле ал таза болуп эсептелет. Болгону намаз окуй албайт, орозо тута албайт. Намазга, орозого өзүнчө тазалык керек. А болгону жанагынын пайдаланганы, ичкени, оозунун тийген жери, калган кешиги таптаза болуп эсептелет экен дагы пайгамбарыбыз алып ичти. Ва кад варада, мындан тышкары дагы бир хадис келген. Иннал муъмина ла янжусу. Пайгамбарыбыз айткан имандуу адам эч качан ыплас болуп эсептелбейт, нажасат болбойт деп. Раваху асхабу сунани ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu. Андан тышкары дагы биз айттык азыр адам баласын адам атпайдын. Айырмасы жок, иманы барбы, иманы жокпу, Кудайга шерик каткан мушрикпи, же капырбы, иман келтирбеген таптаза эле. Кандай болбосун адам атпайдын бардыгы эле ичсе сууду, калган калдыгы кешиги таза дедик. Бирок Куранда мындай бир аят бар. Тауба сүрөсүндө, аны окуган адамдар билгендер ойлонушу мүмкүн. Астагфирулла, иннамал мушрикуна наджас. Садакаллахул азим. Тауба сүрөсүнүн 28-ci аят экен. Бул жердеги аяттын негизги мааниси Кудайга шерик каткандар, Кудайдын шериги бар дегендер, Кудайды экөө, үчөө же бирөө эмес көп дегендер, же дагы ушундай Кудайга шерик каткандардын бардыгы буларды Куранда наджас деп айтты. Наджас дегени ыплас дегени. Таза эмес. Эмне үчүн Кудайга шерик каткандарды берде наджас деп айтты. Биз жана наджас деп таза эмес ошондой мейли адамдын астынан чыкканы болсун, артынан чыкканы болсун, адамдын каны болсун, же айбанаттардын ошондой адал эмес жанагындай кандары болсун, бардыгын наджас дейбиз да. Шариатта иш кылып ыплас, таза эмес нерсени наджас дейт. А Куранда болсо ушундай Кудайга шерик каткандарды, мушриктерди наджас деп айтты. Демек анда алар наджас болобу? Анда анын ичкенден кийинки калган калдыгы, кешиги, не болот, тамагы, суу таза эмес болуп калабы деген ой келиши мүмкүн бул Курандагы аятты окугандан кийин. Алымдар айтат, бул жердеги капыр адамдын шерик каткан мушриктердин наджас деп айтып атканынын себеби уплас дегени лихубси батинихи фи i'tiqadihi. Анын ички дүйнөсүндөгү, жан дүйнөсүндөгү жана Кудайга шерик каткандыгы, Кудайга болгон туура эмес ишеними, бузук ою ошонусу наджас дейт. Ошол ою ыплас. Ою кир, ички дүйнөсү кир анын. Бирок анын денесинин кирлигине алып таасир этпейт дейт. Анын ички дүйнөсүнүн кир болуусу денесинин кир болуунан таасир этпейт. Демек ал жерде Куранда айтылганда Кудайга шерик каткандар бул ыплас, наджас дегени алардын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү наджас болгондугу. Анан буга дагы бир кошумча далил катары пайгамбарыбыз бир Сакиф деген уруу болгон. Ошол уруудагылар имансыз адамдар, иман келтире элек, мусулман боло элек болгон. Пайгамбарыбызга келип бир өкүлдөрү келген. Сакиф коомунан. Анан пайгамбарыбыз алар иман келтирбеген адамдарды келип анан мечитке киргизип, ошол жерде туруп тургула деп мечитке киргизип койгондо, убактылуу аларга пайгамбарыбыз анан даават кылып, алар анан иманга келишкен. Şu imanға келгенге чейин алар мечитке кирген. Пайгамбарыбыз өзү киргизген. Аны ушуну айтат, эгер де бул аяттагы жана иннамал мушрикуна наджас дегенде алардын наджасаттыгы ушу денези дагы таза эмес, наджас деген мааниде болсо, пайгамбарыбыз мечитке киргизбейт эле дейт. Демек бул имансыз болгону менен ал адамдын таза эместиги анын жан дүйнөсү. Бирок денеси таза болсо, жанагындай ыплас нерседен таза болсо, денеси таза боло берет. Эгерде ошол аяттагы алардын денеси де таза эмес деген мааниде болгондо пайгамбарыбыз аларды мечитке киргизбейт эле. Себеби мечитке шариятыбызда таза эмес нерселерди киргизгенге болбойт. Жана антип аялдар дагы этек кири келип калса, таза эмес катары эсептелип турат. Ошол учурда алардын мечитке киргени болбойт. Васибаил бахаими. Бул биринчи түрүн азыр айтып бүттүк. Адамдан, анан эти желген айбанаттардан калган кешик таза болуп эсептелет экен. Жанагындай гана таза болбой калган абалдар болот экен, аларды билдик. Бул биринчи түрү болчу, кешиктин таза түрү. Буга дарат алса болот экен, жуунса болот экен. Экинчи түрү бул наджас болуп калган кешик, таза эмес, аны пайдаланса болбойт, дарат алса болбойт,
кийим жууса болбойт, адам өз жуунса болбойт. Бул кайсыл десе, айбанаттардын муну жан жаныбардын ичиндеги жана жырткыч айбанаттардын арам болгон аю болобу, карышкыр болобу, арыстан болобу, жолборс болобу, кабылан болобу, чөө болобу. Анан биздин муну чочко менен ит дагы ушундай адал эмес нажасат жанагы жырткычтардын эле өзүндөй сыяктуу болуп ошол өкүмгө кирет. Булардын баарысынан калган суу эгер оозунда жанагынтип биз билген бир нажасат нерселер болбосо деле, бирок булар ичип кеткенден кийинки калган суу таза эмес болот. Нажас болот. Ал сууга сиз даарат ала албайсыз, жууна албайсыз. Турган челектеги сиз даарат алайын деген челектеги сууду келип ичип кетти. Маймыл ичип кетти. Аю ичип кетти, карышкыр ичип кетти, жолборс келип тили менен дагы бир нерсе. Биз айттык жана эт арам болгондон кийин шилекейи менен тер ушул эттен чыгат дедик. Анан дагы биз азыркы айтып аткандардын бардыгы сууду ичкенде булар тили менен ичет да. Оозу менен тилин салып ичет. Башкасын көрбөсөңүз да иттин суу ичкенин көргөнсүз да. Булар ошентип тумшугун салып, тилин чыгарып, анан тили менен суу ичкендиктен тилинде анын шилекейи, ошол тили дагы анын эт денесинде эти болуп эсептелет. Андан чыккан шилекейи да, башкасы да, тери да, каны да таза эмес нажасат болот, ыплас нерсеге кирет. Анан ичкен калган калдык суусу, демек таза эмес нажас суу болот да, ага даарат алганга болбойт, жуунганга болбойт. Аны менен ичип кеткенден кийин калган сууга кийим жуусаңыз да болбойт. Демек экинчи кешиктин түрү ушундай ыплас нажас болуп калат, колдонгонго болбойт. Бул жалпы эле жанагы айтылган жырткыч айбанаттардын эти арам болгон айбанаттардын калган кешиктери. Пилдики деле мисалы. Анан берде дагы бир маселе бар. Итке келсек, ит туурасында хадистер бар. Мисалы ошондой хадистердин бири пайгамбарыбыздан ушундай хадис келет. Tahuru ina'i ahadikum idha walaga fihi kelbun an yaghsilahu 7 marratin. Eger silerdin idişiңердин, бирөөңөрдүн идишиңерди ит келип жалап кетсе дейт. Анда аны 7 жол жуушуңар керек. Дагы бир хадисте риваятта ал 7-өөнүн бирөөн топурак менен жуушуңар керек деген хадистер бар. Bir hadiste 3 ele jolu жууса болот деп келет. Биринде 7 жолу. Şu 7 жол деп келгендеринде сөзсүз 7-өөнүн бирөөсү топурак болсун дейт. Анан ушуга карап биздин Ханафи мазхабында ит жалап кеткен болсо, ит ичип кетсе, казандагы шорпону, сууду, ошол казанды жууш керек. Эң аз дегенде 3 жол жууш керек. Жуумайынча таза болбойт ал. Өзү казанга тили тийбесе деле, идишке тили тийбесе деле, сууду ичти ал, тили сууга тийди. Бирок казанды жууш керек болот. Бүгүнкү күндө буга көп илимий дагы ачылыштар бар, далил боло турган. Иттин ошол шилекейинде, иттин өзүндө адамдын бир топ ооруларга себеп боло турган микробтордун, кээде вирустардын болуп калышы анык экен. Аны кайталап аз дегенде 3 болбосо, көп болсо 7 жуулушунда, кээде чындап эле суу менен кетпестен топурак аралаштырып жууганда кете тургандагы вирустардын, микробтордун түрлөрү болот экен. Биздин Ханафи мазхабы боюнча 3 жолу жуусаңыз таза болот. Ит ичип кеткен идишти 3 жолу жуусаңыз таза болот. Шарият өкүмү боюнча, демек аны сиз нар жагына пайдалансаңыз боло берет кайра. Эгерде илимий түрдө далилденип, мына биздин иттерде ушундай бир оору пайда болуптур, эгер ошол ит тумшугу тийип, жалап кеткен, шилекейи тийип кеткен идишти топурак менен жуубаса болбойт экен, 3 эмес 7 жол жууш керек экен деп, биздин бул моногу медициналык көз караш менен айтып, оорудан сак болгула десе, сөзсүз аны кылышыбыз керек болот. Бирок
Эгер андай нерсе болбосо, жөн эле азыр ошо бир ит келди дагы, бир идиштеги сууну ичип кетсе, Ханафи мазхабы боюнча бизде аны алып төгүп таштайбыз дагы, суу нажисат болуп калды. Идишти 3 жолу жууп, андан нар жагына пайдалансаңыз болот. Анан буга дагы далил катары окуган балдар, билимдүүлөр бар арабызда, уккандар болот бул сабакты. Бул хадисти риваят кылгандардын негизги башында турган ошол ит боюнча, иттин жалаганы боюнча Азирети Абу Хурейра, пайгамбарыбыздын сахабаларынын арасынан Азирети Абу Хурейра риваят кылат. Жанагы 7 жол жууш керек экен деген хадисти да Азирети Абу Хурейра риваят кылат. Ал 7-өсүнүн бирөөнүн топурак менен жууш керек экен деген хадисти дагы Азирети Абу Хурейра риваят кылат. Анан жанагы 3 жолу жууш керек дегенди дагы Азирети Абу Хурейра риваят кылат. Анан ушул хадистердин, хадис уламалары, фиқх алымдары ушул окшогон хадистерди, далилдерди топ-топ этегинде жыйынтык кылып бир өкүмгө токтолот. Биздин Ханафи мазхабынын алымдары бул хадистердин бардыгын Азирети Абу Хурейра өзү риваят кылып атса, анда дагы карап көрөбүз. Бу жыйнасак, Азирети Абу Хурейранын кылган ишин риваят кылган адамдар бар экен. Азирети Абу Хурейранын ушул хадистерди риваят кылып, бирок ит жалап кеткен идишти 3 жолу жууп койгонун көргөндөр бар экен. Анан ошону риваят кылат. Азирети Абу Хурейра пайгамбарыбыздан айтып атат хадисти. Бирок өзү туш болгондо ушул ишке ит жалап кеткенди 3 эле жолу жууптур. Анан биздин Ханафи уламалары, алымдар айтат. Бул хадисти риваят кылган Абу Хурейра өзү болсо разияллаху анху. Анан дагы бирок өзү ошол ишке туш болгондо, нары хадистер риваят кылганда айтканда айтып атат 7 жолу бирөөнүн топурак менен, анан 3 жолу дегенде айтып атат. Бирок өзү туш болуп ушул ишке келип калганда 3 эле жолу жууган экен. Демек, ушуну карманалы. Ушунча хадисти риваят кылган өзү, кылган амалы ушул болуп атса, демек билгени бар. Деп анан ага дагы башка бир топ далилдер, сөздөр айтылат. Того тери ушундай. Бул хадистерди айткан Абу Хурейра өзү 3 жол жууган болсо, болданда биз шону алабыз деп. Биздин Ханафи мазхабында ит жалап кеткен идишти, тили идишке тийбесе деле, сууду ичип кетсе деле, ошол идишти биз 3 жолу жуат экенбиз, тазага айланат экен. Анан нар жагына пайдалансаңыз боло берет. Болуптур. Бул демек ушинтип кешиктин 2 түрүн айттык. Бири таза болду, экинчиси бул ыплас нажисатка айланды. Алар кайсыл экенин билдик. Эми үчүнчүсү макру. Кээ бир жаныбарлар ичип кеткенден кийинки калган суу макру болуп калат экен. Макру дегенде эгерде башка таза суу турса, аны пайдаланганга болбойт, макру болот да. Эгер башка суу жок болуп калса, анда ошону пайдаланса болот. Макрулугу кетип калат. Ал кайсы десеңиз, мышыктан кийинки калган кешик. Эгерде сууңузду мышык ичип кетсе келип, же жана антип бош жүргөн тоок, билбедиңиз, тумшугун көрбөдүңүз, нени чокуп келгенин билбейсиз. Бош жүргөн, чуркап жүргөн талаада тоогуңуз келди дагы, сиздин челектеги кумгандагы сууңузду чокулап ичип тумшугу менен кетип калды. Бош жүргөн тоок болчу, же мышык ичип кетип калды. Ушул учурда же жанагы куштардын жырткычтары бар. Бүркүт болсун, ылачын болсун, же биздин тала түстөгү жана айры куйрук болсун, жыгылып тарып жеген кузгун болсун, куштардын жырткычтары, жана өлүк тарып жей тургандарын жырткыч дейбиз да. Ошолор да келип ичип кетип калса. Себеби алардын да турушун билбейбиз. Мүмкүн бир жерден нажасат, өлүк бир тарпты чокуп келип, анан кийин сиздин сууңузду ичип кеттиби? Же жанагы тоок, бош жүргөн тоок чуркап барып, бок чокуп келип, анан кийин сиздин сууңузду ичип койдубу билбейбиз да, көрбөдүк. Мышыкты деле билбейбиз, чычкан жеп келип, анан кийин ичип койдубу? Демек, булардан кийинки ичип кеткенден кийинки оозун көрбөдүк, таза эмес экенин билбедик. Бул суу макру болот. Эгер ошол учурда сиз оозун көрүп калсаңыз, канжалап жүргөнү мышыктын, чычканды жеп келип, оозу тазаланбастан туруп, артынан барып суу ичпей туруп, ошо канжалаган ооз менен чычкандын каны менен келип, анан сиздин сууңуз ичсе, анда болбойт. Анда суу бузулат анда. Бул нажасат болуп калат анда.
Андағы дараталанға болбойды. Бұл макру болуп атканы ушу сиз көрбөгөн учурда. Бош жүргөн эле мышык келди дагы билбейсиз таза эмес экен, чычкан жеген келди, сууңузду ичип кетип калды. Андан кийинки калган суу демек ошондой макру болуп турат. Башка суу болсо аны албаш керек. Эгер башка суу жок болуп калса, анда аны пайдалансаңыз болот. Эгер башка суу жок, ушу мышык ичип кеткен, тоок ичип кеткен, жанагынтип бир куштардын, жырткычтар ичип кеткен суу турат, башка суу жок. Анда аны дарат алсаңыз болот, макру болгону менен ал даратка жарай берет. Бирок башка таза суу турган кезде бул болбойт, жарабайт. Анан үйдөгү васава кенил буюти. Үй адамдын моногу жер үйлөрдө көбүрөөк болуп калат. Үйдө адам менен кошо кирип чыгып чоң жашай берчү нерселер болот да. Кээде жанантип бирөө үйүнө багышы мүмкүн, тоту куш багышы мүмкүн. Эми ал капаста турат көбүнчө, бирок тумшугу таза болот. Бул баягы таза эмес экени билинбей калган нерселер бар. Мисалы чычкан. Каптагы унуңузга аралашып жүрө берет, идиш-бидишиңиз аралашып жүрө берет. Же кээде жылан болуп калышы мүмкүн. Ушуга окшогон нерселер болот. Чычкан, жанагы кескелдириктин түрлөрү болот, кичинекей, үйгө кирип келип кете бере турган. Ушулардын бардыгы эгер сиздин жана казандагы, кумгандагы сууңузду ичип кетсе, бу да макру болот. Себеби аны биз так билбегенден кийин. Эгер анын нажасат экенин көрүп туруп, ыплас экенин, бир таза эмес нерсе жармашып калганын билдиңиз, анан келип сизди келип ичип атса, анда болбойт таза эле пайдаланган. Анда да суу булгандан да. Бул ушу билбей калган учурда ошолор келип ичип көрүп калдыңыз, чычкан түшүп калды, челекке сууга тийип кетти, ичип атканын көрүп калдыңыз. Ошол учурда булардан калган кешик, калдыгы суу макру болот экен. Башка таза суу турган кезде муну пайдаланбаш керек. Эгер башка суу жок болуп калса да пайдалансаңыз болот, анда даратыңыз өтө берет. Анан буларды өзү мышык туурасында дагы, негизи мышыктын эти арам. Эти арам. Биз жогоруда жана бир эрежени айттык. Эти арам болгон нерседен чыккан тер дагы, шилекей дагы арам болуш керек. Анан бул мышык маселеси кандай болот? Мышык деле арам го. Десеңиз жанагындай жырткыч куштар деп эдикпи? Тарып жеген, өлүмтүк жеген. Негизи алардын дагы бир топтору ошол баягы тырмагы менен жанчып, чукулап, өлтүрүп, чукуп жегендердин, куштардын ичинде жырткычтардын арам болот эти негизи. Бир топтору макру болот. Ошолордун деле эттери арам болсо деле, бирок буну биз макру дедик. Ар жактагы эти арам болгон айбанаттардын көбүн ичкенден калган калдыгын таза эле нажасат жарабайт деп салдык. Мунуку макру дедик. Эмне айырмасы бар? Бардыгынын эле арам. Десеңиз, бу жердеги айтылып аткан куштардыкы негизи өзү бая тумшугу менен ичкендиктен тумшугу таза болот. Тумшугу арам эмес. Жанагы тумшугу адал болот, ал эт эмес ал. Сөйөктүн түрү деп койсок болот, дейм. Ал өзү адал. Нажасат эмес да, эттей эмес. Болгону жана жырткыч болгондуктан ал оозу тазабы таза эмеспи билбейбиз биз. Эмнени чокуп келди? Тарып өлүмтүктү чокуп келдиби? Ошо менен келип аны суу ичип койдубу? Белгисиз болгондуктан бул макру болуп атат. Эгер сиз билсеңиз, үйүңүздө кармаган бүркүтүңүз бар, сиз мүнүшкөрсүз мисалы да. Кушуңуз бар башка дагы, тумшугу таза. Эч кандай ага бир арам нерсени бербейсиз. Адал эт бересиз мисалы. Кып-кызыл этти бересиз, ошону чокуп жейт. Адал болгон этти. Анан ошо менен сууңузду ичип кое турган болсо, ал таза болот, эчтекеси жок. Мейли ал бүркүт болсун, куштун кайсы түрү болсо деле. Ителиги көп багат, башка бүркүт көп багат, мисалы мүнүшкөрлөр. Анан ошону таза багып туруп жүргөн болсо, өзү билет, тумшугу таза болсо, ошол сууду ичип койсо таза болот, эчтекеси жок. Биз жанагы жырткыч дегенде ушу тала түстөн учуп келип, анан кийин биз билбей калган абалда. Анын тумшугунда эмне бар, эмне жок экенин билбейбиз, ошондо ичип кетсе, анан ошол калган суу, анын кешиги ал макру болот. Жанагы чычкан, жылан, жана кичинекей кескелдириктер үйдө жүрүп калчу тала түстөгү, айылдагы көп болчу нерселер, булар дагы ошол нажасат эмес экендиги билинбей турган кезде макру болот. Эгер чычкандын да
оозу канжалап келип анан кийин сууңузду ичип койсо, бул суу жарабайт ал. Бул чычкан ушу таза болуп, көзүңүзгө эч бир арам нерсеси көрүнбөй келип анан сууңузду ичип койгондо ошондо макруh болот. Анан бул мону жанагы маселе баштап келип айтылбай кетти. Бунун деле эти арам, бирок калган немеси макруh болуп атат. Эмнеге десеңиз, атайын пайгамбарыбыздан хадис бар бул туурасында. Мышык бул үйдөгү жанагы жашай турган чычкан, мышык, жылан, ошондор муну савакенул буют деп коебуз, үйдө көп болчу нерселер. Адам менен аралашып эле кошо жүрүп калат, сиз уктап калганда арылап кете берет. Булардыкы ошол үйдө көп болгондугу үчүн шарият булардын жанагы ыпластыгына, нажасаттыгына, кирлигине жеңилдик берет атайын. Мышык өзү арам болгону менен, бирок анын биз менен көп аралашып жүргөндүктөн бизге жеңилдик катары шарият өзү уруксат берген. Пайгамбарыбызда хадис бар атайын. Бул мышык силерди көп тегеренчип жүрчүлөрдөн болот. Ошон үчүн мындан калган нерсе таза, жанагындай арам болбойт. Эт арам болгону менен калдыгы, кешиги беркилердикиндей арам болбойт дейт да. Анан ушуга бирок таптаза болуп калбайт, макруh болот. Биздин Ханафи мазхабы боюнча макруh дейбиз. Эгер жанагы оозу канжалап келип калганын көрсөңүз, анда болбойт. Анда таптаза эле болуп, таза эмес болуп калат. Анан бул 3-чү түрү болсо, эми 4-чү түрү бул жанантип шектүү болуп калган кешиктин түрү бар. Кээ бир айбанаттар дейбиз, ошол бу жерде айтып атат, вал химари вал багли дейт. Эшек, анан качыр. Эшек менен качырдын калтырган калдыгы, кешиги, ичип кеткенден кийинки суу шектүү болуп калат экен. Шектүү сууларга кирет экен. Толук аны арам деп арамга чыгара албайт экенбиз. Толук аны адал деп адалга, тазага да чыгара албайт экенбиз. Шону биз шектүү кешик катары эсептейбиз. Шектүү калдык болот. Демек шектүү калдык болгондо эмне болот десеңиз, ятаваддау бихи. Башка суу жок экен дагы ушул эшек ичкен же качыр ичкен суу калып атат. Ошол суу менен дааратталса болобу эми? Башка суу жок десе, ооба дааратталат, бирок шектүү болгондуктан таяммум да кылат дейт. Daarатты да аласыз, анан таяммум да кылып коет экенсиз. Эгерде жанагы сизге калган калдык суу эшектен калган калдык болуп атат, анан качырдан калган калдык, анан таяммум да кылат дейт. Ин удима гойруху, эгерде ошондон башка суу болбосо. Эгер андан башка суу болсо, болду, муну таштайбыз, пайдаланбайбыз. Болбойт анда. Эгер башка таза суу туруп анан кийин аны пайдаланып койсоңуз, анда daarатыңыз өтпөйт, жарабайт, анда жана таза суу менен кайра даралып намазыңызды окушуңуз керек болот. Демек ушул 4-чү түрү, шектүү түр, бул эшек менен гана качырга тиешелүү. Эшекке келсек, биз айтабыз, эшектин эти арам. Бу дагы жанагындай мышык сыяктуу нерсе эшек. Биз менен үйүбүздө көп жүргөндүгү үчүн, тегеректеп, коробузда көп жүргөндүгү үчүн, биз аны көп мингендигибиз үчүн, эшектин тери дагы эти арам болгону менен тери таза болуп эсептелет. Бу дагы биздин муктаждыгыбыз үчүн Алла Таала бизге жеңилдик кылып, эшектин терисин пайгамбарыбыз ушинтип таза экендигине далалат кылып иштерди көрсөткөн. Пайгамбарыбыз өзү Мекке, Мединада эшек минген учурлары көп болгон экен. Анан мингенде дагы жайдак минген. Эч нерсе салбастан, токубастан жайдак минген. Жайдак мингенден кийин анан жана Мекке, Мединанын ысыгында умрага, ажыга баргандар билет. Андай ысыкта тердебей көр. Эшек тердебей көрсүн адам мингенде. Анан ошол тери менен эле пайгамбарыбыз кийимди чечпестен, жуубастан, которбостон окучу экен. Демек ушу пайгамбарыбыздын кылыгы бизге далил болуп атат. Алымдар айтат. Демек эшектин эти арам болгону менен кыргызда эти арам неме күч адал деп коет го. Ошол сыяктуу эшектин тери дагы таза болот экен. Эгер кийимиңизди жууп калса, жайдак минип эшектин тери жуккан кийим менен жуубастан, которбостон намаз окуй берсеңиз болот экен. Бул шарияттын бизге берген уруксаты, жеңилдиги. Шарият уруксат бергенден кийин аны биз кыла беребиз. Болбосо негизи эти арам, жана жогоруда айткан эрежеге салсак, эти арам болгондон кийин ал эттен бөлүнүп чыккан тер дагы, шилекей дагы таза болбош керек эле, арам эле болуп калыш керек эле. Суу калган калдык дагы нажасатка айланып, daarатка жарабай калыш керек эле. Бирок шариятты караңыз, бизге жеңилдетип,
Біздің үйде көп пайдаланып, біз менен көп аралашып жүрген нәрселерден жеңілдігін беріп атат да. Анандағы бұл жерде бір топ нәрселерді эшекке байланыштуу айтып келіп, қачыр дегенде қачырға дағы байланыштуу бір нәрсе бар. Қачыр кейде бұл қачыр же бейден туылышы мүмкін. Кейде мысалы айғыр эшек бейге секіріп қойып, бе туат, қачыр туат да, аны деле қачыр дейбіз. Кейде жылқы, айғыр, ат ургач эшекке секіріп қойып, адан қачыр туылып қалышы мүмкін. Бізде Ханафи мазхабында ушул экөөнүн айырмасын кылат, айырмасы бар экөөнүн. Біздің мазхабта енесіне қарайбыз дейді. Енесіне қарайбыз. Егер де енесі эшек болсо, анда жанагы қачыр, ошо шектүү қачыр, ошол мына ол жердеги айтылып аткан шектүү қачыр, енесі эшек болгон қачырды айтып атабыз. Егер енесі бе болсо, бейден туылган қачыр болсо, анда енесini ээрчийт дагы, ал таза болот дейт. Анда ал бейден туылган қачырдын ичкенден кийинки калган суу таза катар эсептелет, энесini ээрчийт дейт. Эшекте дагы ушундай дагы бир эки маселе эшекке байланыштуу. Жапай эшектер болот экен. Мынау үйдөгү биз билип жүргөн эшектердин бир түрлөрү болот экен. Ал кейде көргөндөр айтат, аксакалдар айтат эле, жапай эшек чоң болот. Мына жана качыр сыяктуу, жөнөкөй биз билген, мына көнүндүк көрүп биз билген эшектерге караганда, ал эшек, жапай эшектер чоңураак болот дагы дейчү эле да. Анан ошол эшектер адал болот. Жапай эшек, мына үй эшеги арам. Жапай талаадагы эшектер болот экен атайын. Ошол эшектер шарият боюнча адал. Алардан калган демек жана жапай эшек ичип койсо, суу артында калган калдык суу да таза болот. Ооба. Эшекти да ошентип бизге жана мышыкты сыяктуу бизге көп аралашып, үйүбүздө, корообузда жүргөндүктөн эшектен калган суу мынтип шектүү болуп калып атат. Себеби андан калган суудун таза эмес экендиги туурасында эшектин өзүндө дагы эле бир топ талаштар болгон. Бирок сүтү, эшектин сүтү таза эмес, нажасат болот. Эшектин сүтү нажасат болот, шарият боюнча ыплас болот. Таза эмес нерсеге кирет. Эгер тийсе, жууш керек болот аны. Демек бул 4-чү түрү болду дагы. Эгер башка суу жок болуп калса, эшек менен качырдын калдыгы калды, челектеги сууду ичип койду, башка сууңуз жок, ага даарат алсаңыз, анда таяммумду да кошо кыласыз. Бир эле даарат менен болбойт. Таяммум кыласыз, дааратты да аласыз, анан кийин намаз окуйт экенсиз. Вал араку кес-сури дейт. Тер ушул азыркы айткандай калдык эле окшош болот экен, суудан калган кешик окшош эле. Бул жакта азыр кайсы нерсенин терин айтсак, адамдардын ичкен нерсеси таза, кешиги таза дедик, демек тери да таза болот. Жана эти желине турган малдардын уй, кой, жылкы, төө, булардын да тери таза болот. Мына эшектики болсо, шектүү болуп атат эле кешиги, бирок тери таза катар эсептелет. Кешиги шектүү го, бирок тери таза. Себеби терине өзүнчө далил уруксат берилген, шарият жеңилдеткен. Бирок ошол тазалык кылап тазалык кылам деген адам кийим которуп окуса мейли. Бирок ошол эшектин тери жуккан кийим менен намаз окулуп калса, кайта кайтаруунун зарылдыгы жок ал намазда. Бул жерде ошол айтып атат: "Аммал арaqu фалианна набийя саллаллаху алейхи ва саллям кана яркабул химара ма'руриyan fi harril Hijaz."
Eşektin terine gelgende Peygamberimiz deydi, mana şu Mekke Medinanın, Saudiyanın ısığında eşekti jaydak min жүргөн deydi. Fela budda min en ta'raqal humur. Anday ısıkta eşek mingenden giyin boldu eşek beçire ter deydi. Ve lianna daruratel belva zahiratun limen yerkab. Anandağı eşek mingen adamlardağı ayla yok. Anı qozdukka minbeydi de. Zarıllıktan minet. Şeriat şonçun ruhsat bergen, jеңилдеткен, buğa taza qatar esepteletken, namazga jaray beretken. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.